Assalamu alaikum. Hurmatlı mekeleşler, жалпы Kırgızstanlıklar. Bugün 31 may Баткен şahrının Төрткүл жерлигинде Kırgızstan, Tacikistan, Özbekistan'dan kelgen ırkçılardın ыр festivali ulanууда. Төрткүлдө атайын боз үйлөсүгү талышуулар иштеп көргөндөй көргөзмөлөр уюштурулуп, элибизге жаркын маанай тартуулоодо. Биринчиден манабы аталышы өзү керемет коюлуптур. Ошондон эле көп нерсени баамдап түшүнүп алсак болот. Мен өзүм жеке Баткендин кызы катарында жүрөгүм толкуп, өзүмдүн териме өзүм сыйбай турган учурум. Бул эгемендүүлүктү алган жылдардан бери мынчалык мындай масштабдуу, мынчалык мындай кенен тармакта, мына бүгүн азыр төрүбүскө кечинде элдин алдына коңшулаш Тажик өлкөсүнөн, Өзбекстандан Фарух баштаган Ялла ансамбль келип жатат. Ал эми жасалган сахнанын техникалык жактан заманбап үн берген эми бүт профессионал команда келип, биздин кыргыз маданиятынын бүгүнкү Бишкекте болуп турган, толуп турган, жайнап, ушул элге бир ушундай бир чагылгандай атырылып турган ырчы күчүнүн баары келиптир да. Бул жагынан алганда баягы жакшылыкты чакырат экен. Жакшылыкты канча жолу айтсак дагы аздык болот экен. Ошондуктан бабаларыбыздын бизге айтып кеткен санаттарынын ошо бабанын осуяты менен изинде бүгүнкү күнү мамлекет башчыларыбыздын Садыр Нуркожоевичтин, Камчыбек Кыдыршаевичтин элим деген жүрөктөрүнөн айланайындар. Ошол элге жакын болсун. Руханият көтөрүлмөйүнчө адамдын баягы жүрөгү ачылбайт. Руханияттын туусун көтөрмөйүнчө адамдын көңүлү кабак ачылбайт деген сыяктуу береке чакырып турган. Баткен деген өрүкзарлуу өрөөнүбүзгө төбөдөн бир кут түшүп тургандай керемет майрам болуп жатат. Здравствуйте, я Дильноза Каримова, заслуженная артистка Таджикистана. И вот мы приехали уже второй день, гостим у вас в Кыргызстане, в городе Баткен. Я очень рада, что мы сегодня приехали с нашей делегацией. Это как встреча, дружная встреча наших стран. Очень хорошее впечатление, прекрасные люди, прекрасная погода сегодня, смотрите. Посмотрели ваши выставки, ознакомились с вашими достопримечательностями. Я, конечно, очень благодарна, так как нас встретили очень хорошо, с любовью, с уважением, с почетом. Мы очень благодарны, наш таджикский народ, очень рад нашей дружбе с вами. И дай Бог нашей дружбе длиться веками.